ошондон баштап бир жума адам кыйналат экен, бирок эч кимдин башы эч кимдин башы Мажит Жабарали уулу 26 жашта, үй бүлөдө 5 кыздан кийинки ул. Ал аккан оорусу менен күрөшүп келгенине 2 жылга жакындап калган. Бул дарт ага жабышкандан бери салмагы азайып, дене табы көтөрүлүп, өз алдынча жакшы баса албай калган. Бул жака анализ тапшырып келгенде, анализимде остролейкоз деп чыкты. 2022 жылы толук 1 жыл лечение алдым. Анын арасында 4 ай, 5 ай жүрдүм, дары албай. Ан кайра оорум азыр повторно башталып калды. Кайрадан күчөшүп, азыркы убакта ооруп, лечение алып чыктым. Үйгө чыкканыма бир 10 күн болуп калды. Химия алдым кайрадан. Максатым көп. Кудай буюрса, жакшы болуп барып келип, ушу ата-энеме жардам берип, кыргыз элине жардам берип, мындай эл катары жүрүп, жашап жүргүм келет енді. Адам кыйналат экен, бирок эч кимдин башы бир жерге 1 жыл химия алгандан ишке киргемин. Өзүм ушу мамлекеттик сатып алуу, башка мамлекеттик иштерге кызыгам да. Ушу иштеп жүрүп, азыр ооруп, иште албай калдым. Учурда алып жаткан химиянын жардамы деле аз эсе, андыктан чет өлкөдөн дарылатуу муктаждыгы турат. Ага кеминде $40,000 керектелет. Канча эрте башталса, Мажиттин жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү ошончо жогору. Ата-энеси тилеп алган баласынын жакшы болуп, мурдагыдай күлүп жүрүүсүнө жардам берүүнү суранат. Бул балам 5 кызым бар. 5 кыздан кийин бул 6-сы. 7-чи дагы бир уулум бар. Балаңыз ушул гематология которулуп калды, ушундай аккан оорусу менен дегенде өтө мындай шок акыбалда болдум действительно. Анан гематолог которушуп, дагы бизге ошондо врачтын айтышы боюнча бир $35,000–40,000 акча кетет экен. Каражаты жетишпестиктен элге кайрылдык, кайрылуу жасап, колунан келген мүмкүнчүлүгү салышып атат. Рахмат, Алла ыраазы болсун деп. Дагы бир айтарым ушул эл журтка кайрылуум. Ушул баламдын барып лечение кылып келишине ушул кайдыгер карабастан кичине салымыңарды кошушка мен ушул суранат элем. Досум жаштыгынан эле эң шайырдуу, активный жигит болгон. Бул мектеп учурунда дагы дайыма шайыр жүрчү. Бардыгына колдон келгенине жардам берип, Москвага барып, бул досум ооруп калып, азыркы учурда оору менен күрөшүп, кыйналып жатат. Досума биз дагы колдон келишинче жардам берип, жума күндөрү мечиттерге чыгып, эл кыдырып жүрөбүз, өзүбүздүн айылды кыдырып. Урматтуу, кайрымдуу инсан, эгер сиз Мажит Жабарали уулунун өмүрүн сактап калууга себепчи болгуңуз келсе, төмөндөгү номерлерге байланышсаңыз болот. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Сузак району.